Эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты, мыкты педагог, Кыргызстандагы энелер мектебинин негиздөөчүсү, улуу урматтуу агайыбыз Гапыр Мадаминов агайыбыз конокто. Бүгүн биз Гапыр агай менен жолугушууну уюштурдук. Анда сиздердин назарыңыздарда агайыбыз, буга чейин сиздердин агай жөнүндө, мектеби жөнүндө да маек куруп сүйлөшүп отурдук. Сабакка атайын убакыт бөлүп катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык айтуу менен биз сөздү агайга беребиз. Агай, микрофонуңузду күйгүзүп алыңыз. Микрофонуңуз үйүлбөй жатат да, агай. Азыр. Было. Алло, мына енді иштеді окшойт. Нургүл, Саламатсызбы, агай? Кутмандуу салам, күн. салам. Жакшы, рахмат. Өзүңдү да. Эксиз тайзым, сый урмат сизге, Гапыр агай. Рахмат. Жакшы, Нургүл, бир аз күттүрүп койдум. Эме кечирим сураймын. Мына мен телефонум өзгөрүп кетип, бул жаңы телефонду өздөштүргүчө бир топ эме болуп кетти да, ошого угармандардан кечирим сураймын. Мен жакшы эле угуп атасыңарбы? Абдан сонун угулуп жатасыз. Жакшы. Андай болсо, урматтуу катышуучулар, алгач ошо Нургул Шараповага ыраазычылыкты айтабыз. Ошо сиздерге уюштуруп, мени көптөн бери айтып жүрүп, мына бүгүн график боюнча, расписание боюнча ушул ЛНР мектебинин алкагындагы темабызды өтүүгө мүмкүнчүлүк болду. Мени кандай угуп атасыңар, Нургул? Жакшы угулуп жатат, агай. Жакшы угулуп жатабы? Анан бир аз бир топ кеч калып калганыма дагы бир жолу кечирим сурайм. Өзүм да аябай ыңгайсыз болдум. 4-тө эле киргенмин негизи. Кирем деп анан бул жаңы телефондо бир топ башка эмелер бар экен. Ошонун бир аз кыйналып кеч калдым. Эми темага өтөлү, Нургул. Бир аз сен азыр мага бир багыт берип дагы неме кылып койсоң, мен ошол өңүттөн, ошол багытта сөзүмдү баштайын. Эмнелер айтылды, эмнелер күтүлүүдө? Тарбия башаты ата эненин билиминде деп теманы койгонбуз. Бала тартуу боюнча, агай. Жакшы, андай болсо. Мен мындай, урматтуу катышуучулар, мен силердин жообуңарды угуп тура аламбы, жокпу? Кандай болот мындай? Угулат, агай, угулат. Силер дагы ой, пикир кошуп, пикир алмашып, диалог формасында өтөлү. Азыр эми тарбия башаты ата энеден деген теманы өтө туура тандалыптыр. Урматтуу катышуучулар, мына азыр 80-дин айланасында ата энелер катышып атат экенсиңер. Ушу атайын убагыңарды бөлүп катышкан силерге дагы рахмат. Эми темабыз боюнча азыр мына Нургүл кызыбыз, эжей көптөн бери өзү, психологдор, илимдин докторлору бул багытта, профессорлор, тажрыйбалуу мугалимдер менен дагы катышуусунда Zoom конференцияларды өткөрүп жүрөт. Ошолордун катарында агай деп чакыргандан мен эми мына ким кабардар болсо эгер, 97-жылдан бери энелер мектебини иш жүзүндө амалиятта өтүп, ал эми алгачкы жазуу иштерим мына ушул ата энелер сиздер үчүн китебиде 92-93-тө баштаганмын. Кимдин колунда эгер бул китебим бар болсо, ошо ачканда ошолор бар. Ал жерде алгач 92-93 жылдары энелер мектебинин жобосу, программасыны түзүп,
Анан баштадык. Эмне үчүн ушу энелер мектеби, ата энелерге биз кайрылып атабыз? Азыркы күндө мына 12 жылдык билим берүү, Сингапур билим берүүсү деген министрибиз доктор Гулшар Шериновна чоң көп иштерди баштап атат. Билим берүүбүздө чоң өзгөрүүлөр күтүлүүдө. Мына мамлекет башчыларыбыз да мектеп бакчаларды куруп, билимди түзөтөлү, өстүрөлү деп атат. Бирок ушул жерде бир чоң маселеге келип токтолду. Ата энелер эгер катышпаса, ата энелер колдобосо, ата энелер кызыктар болбосо, канчалык укмуш реформаларды жүргүзбөйлү ал өзүнүн түпкү максатына жетпейт экендиги турмуштан көрүндү да. Бул буга чейин деле болгон, бирок азыр өзгөчө бул маселе байкалып жатат. Анткени мына балдардын аң сезимине, билим тарбиясына таасир кылган глобалдык маселелер болуп атат. Булар кайсыл дегенде ошо глобализация, ааламдашуу, санарип, IT технология, искусственный интеллект, жана башка мына интернет ресурстары дагы жакшы нерселер менен биргеликте балдардын аң сезимини уулай турган, аларды азгырып адаштыра турган өтө көп нерселер чыгып кетти. Анын натыйжасында азыр байкоосуздан балдардын жан дүйнөсүндө бир мындай адашуу, багытты жоготуп коюу, идеалдарын алмашып калуусу болуп атат. Мына ушундай учурда биз ата энелердин жардамысыз мектеп, педагогдор ийгиликтүү билим берүү кыйын болуп калды. Ошол үчүн азы али аң сезими, турмуштук тажрыйбасы жетиле элек балдар баягы ТикТокто көргөнү, интернетте көргөнү бузук кинолор, видеолорду көрүп туруп, аны көргөндөн кийин математика, физика, химия аны такыр эле окугусу келбей калды. Ошону менен күн түнү менен оборо болуп, ошонун адашуусун ошону ээрчип кетип калып атат. Бул жерде ошол үчүн мектепте 6 саат болсо, үй бүлөдө 18 саат боло турган болсо, демек өтө чоң маселе, жоопкерчилик ата энелердин колдо болуп атат. Ошол үчүн азыр мына министрлик дагы, жетекчилик дагы кайрылып атат. Ата энелерди билим берүү жараянына, тарбияга тартпасак, ийгилик жаралбайт экен деп. Мен ушул корутундуга жетекчилигибиздин келгениге өтө сүйүнүп отурам. Анткени мен 95-97ден баштап ушул маселени айтып келем, бирок өкүнүчтүүсү кээде маани берилип берилбей келди. Азыркы убакта уже турмуш өзү мажбур кылды окшойт. Ата энелерибизге көбүрөөк кайрыла баштадык. Ушул өңүттөн алып караганда мына Нургүл Шарапова ушунун баардыгын сезип, азыр көп жылдардан бери энелерди, аталарды агартуу, үй бүлөдөгү ушул педагогикалык билим берүү өңүтүдөн бир топ иштерди жасап атат. Нургүл, сизге ушундай бир камкордук үчүн ыраазычылыкты айтып кетемин. Эми бул багытта мисалы менин өзүмдүн ошо 25 жылдык эксперименталдык илим изилдөө иштеримдин натыйжасында мен 2017 жылы кандидаттык диссертациямды ушул энелер мектеби, үй бүлө тарбиясы, ата энелердин педагогикалык маданияты темасында кандидаттык диссертациямды жактадым. Ошол үчүн менин кайсы бир өңүттөн мындай айткан сөздөрүм жалаң гана бир айылдагы мугалимдин эле сөзү эмес, илимий жактан тастыкталган диссертация түрүндө 11 профессордун катышуусунда тастыкталып, кабыл алынган көз караш деп кабыл алсаңыздар болот. Андан тышкары ушул багытта изденип жүрүп, дүйнөлүк тажрыйбаны дагы анча мынча үйрөнүп чыктым. Мен угулуп жатамбы, Нургүл? Жатасыз, угулуп жатасыз. Үйрөнүп чыктым. Мына азыр өтө көп айтылып атат, финдердей окуталы деп. Мен ошо Финляндиянын Хелсинкиде Снеллмандын билим берүү системасыны
Прибалтика республикаларындагы билим берүү системасыны таанышып чыгып, аралыктан Колумбия университетинин 2 жыл билимин алып, Турция, Москва, Россия, анан жакынкы айлардын ичинде мына Германияда Гамбург шаарында эл аралык конференцияга, илимий конференцияга баяндама менен катышып келдим. Парижде Сорбонна университетинде болдум. Мына ушулардын бардыгы мага бир нерсени берип атат. Эч качан эч кайсы бир мектеп, билим берүү, окуу жай коомчулуктун өзгөчө ата-энелердин катышуусу менен жүргүзүлбөсө эффект натыйжа бербейт экен деп. Ошого мына мен урматтуу катышуучулар, сиздерге буларды айтып келгенимдин эмне үчүн айтып атамын? Мировой опыт доказывает о необходимости участия родителей дейт. Без этого не обойтись дейт. Биз жалаң мектепти, мугалимди күнөөлөп же күтүп отурганыбыз менен натыйжа бербейт. Бая мен цифраны айттым. 6-18 деп. 6 саат мектепте, максимум болсо 18 саат ата-эненин алдында болот экен. Ал эми ошол үчүн эмне кортунду чыгат дегенде, кийинки кортунду демек ата-эне өзү мындай жоопкерчилик менен тарбияга балдарынын акыл эс, интеллект, тарбиясы, анан кийин аң сезими, эмоциясы, эң башкысы билимге мамилесини калыптандыруучулар булар ата-энелер. Эгер ата-эне үйдөн ошону калыптандырып, билимге керектөө, потребность дейт, потребностьты, керектөөнү сиңдирип, мугалимге, анан китепке, мектепке чаңкоолук, мындай каалоо, интерес түптөбөсө, мектепке келген балада кызыгуу болбойт экен. Ошол үчүн урматтуу ата-энелер, биринчи бир маселе мына ушу үй бүлөдө ата-энелердин, сиздердин ата-энелердин педагогикалык маданияты, ушу сөздү жазып койсоңуздар, педагогическая культура родителей деген. Ата-энелердин педагогикалык маданиятыны ойготуш, өстүрүш, калыптандырыш бүгүнкү күндүн эң чоң зарыл маселеси болуп эсептелет. Ата-энелердин педагогикалык маданияты дегенде бул эмнелер кирет алга дегенде, балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнү, психологиясыны, алардын жан дүйнөсүнү, алардын керектөөсүнү, алардын каалоолоруну, кызыкчылыктарыны билип, анан ошолорду туура багытка багыттап, педагогикалык маданиятынын бир бөлүгү мектеп менен, мугалимдер менен кызматташтыкта тарбияга иштеш, таалимге иштеш. Эми мен мектеп менен ата-эненин байланышы дегенде Америка ачпаймын. Азыр ар кайсы эле адам айтышы мүмкүн. Илгертен эле ата-энелер байланышып келген деп. Ооба, ремонтко байланышкан, краскага, занавескага, гүл алып беришке, анча-мынча взнос, каражат чогултууга байланышкан. Бирок мен айтып жаткан, Нургүл айтып жаткан маселе бул такыр башка. Мен айтып жүрөмүн, ремонтко жардам бербесеңер бербегиле. Мамлекет өзү колуга алып жатат. Оформленияга дагы бербесеңер дагы майлы. Силер балдарыңардын билимге болгон көңүл буруусуга жардам бергиле. Мугалимдерди урмат кылып угуусуна, китепти сыйлоосуна, билим алууга каалоосуну тарбиялоого жардам бериңиздер. Мына бул өтө чоң маселе болуп эсептелет. Бая кыргызда макал бар, куш уясы да көргөндү кылат деп. Эгер балдар үй бүлөдө ата-эненин билимге, тарбияга кызыгуусуну, мугалимге урматыны, мектепке урматыны, китепке урматыны көрсө, алар албетте ошону өздөрүгө кабыл алып, ошонун негизинде алардын аң сезими, мүнөзү, мамилеси калыптанат. Мына ушуларды мен сиздерге айтып туруп, анын ичинен өзгөчө эми мына эненин бир акыл эси, адеби, ахлагы, этикасы, табит дейт, вкусу, дүйнө карашы,
манерасы, үнү, жашоо образы, дүйнөгө, билимге, мектепке, мугалимге болгон мамилеси өзгөчө катуу балдарга таасир кылат экен. Азыр медицина илими тастыктап жатат. Илгери муну мен энелер мектебин ачкандан бир 5-10 жылдан кийин мусулман ислам булактарынан көрдүм. Биринчиден ал жерде эне бул медреседир деген сөз бар экен. Эгер анча колуңарда ручка дептер болсо жазып койсоңуздар болот. Ошо ыйык китептерде имам Бухари сахих хадистериде, имам Газдали эмгектериде ал орто кылымдарда айткан экен, эне бул мадрасадыр деп, эне бул медресе. Медресе бул учебный заведение, бул мектеп, бул университет орто кылымдардагы. Демек, ата медресе дептир, эне медресе дептир. Бул деген сөз эненин баскан турганы, көз карашы, пээри, мүнөзү, сүйлөгөн сөзү, акыл эси, билими, турган турпаты бүтүн бардыгы мектеп болуп эсептелет экен. Төрөлгөндөн баштап, ал эмес төрөлгөнгө чейин эненин ошо денесинде болгон учурдан баштап эне медресеге, мектепке айланып, ал төрөлгөн 1 жаштан баштап мектепке барганга чейин уже ол бакчага барганга чейин эненин мектебинен өтөт экен. Бакча жылдары, окуучулук жылдары дагы эненин кучагында жүргөндө эне бул мектептин ролун аткарат экен. Ушул өңүттөн алып караганда эми карасак, урматтуулар, албетте биздин кыргыз энелери мээримдүү, балдары үчүн бардыгын жасайт. Талаада иштейт, базарда иштейт, Россияга барат, мигрант болот, бардыгын жасайт, бирок бир нерсеге маани бербейт экен да, бала тарбиясы жөнүндө китеп окушка маани бербейт экен. Педагогикалык, психологиялык китептерди окуп чыгууга, баланын физиологиясы, гигиенасы, санитариясы, психологиясыны окуп, үйрөнүп, анын жаш курагына ылайык тарбиялоо методдоруну үйрөнүүгө маани бербей калган учурларыбыз болот экен. Буга биздин энелерибиз капа болбосун, албетте алар турмуш менен обара. Бир, экинчиси, бул талап айтылган эмес. Акыркы жылдарда гана, мына мен айтам, 25 жылдан бери айтып жүрөм. Рахмат айталы, Алмаз Бейшеналиев министр кезинде ошол алгачкы буйрукту чыгарды. 22-жылы, билсеңиздер эгер, ошондо Гапыр Мадаминов программасынын негизинде 7 областта пилоттук мектептер, бакчаларда энелер мектеби ачылсын деп буйрукта ушинтип жазылган. Андан кийин 23-жылы августта пилоттук эмес, бардык мектеп бакчаларда энелер мектеби ачылсын, аталар, энелер окусун деп туруп буйрук чыгарылды. Эми бул жакшы аткарылган жерлерде жакшы болуп атат, бирок директор, администрация көңүл бөлсө жакшы. Эгер ошолор кайдыгер болгон жерде формальный өтүп калган болушу мүмкүн. Ошого урматтуулар, эгер араңыздарда мугалимдер болсо, жетекчилер болсо, ушуга көңүл буруш керек. Бая башта мен айттым, бул аксиома, турмуш далылдаган чындык. Ата эне катышпаса, эне билимге кызыкпаса, балдар билимге кызыкпайт. Мына ушуну терең билип туруп, эгер балаңыз билимдүү болушуну, университетти бүтүрүп, Америка, Европада дүйнө кезген, IT технология, 3-4 тилди билген улуу инсан болушуну кааласаңыз, анда сиз өзүңүз балдарды ошого кызыктырып, анан өзүңүз да китеп окуп, баланын тарбиясына астейдил киришиңиз керек экен. Ушуну менен биринчи бөлүк сөзүмдү түгөттүм, Нургүл. Нургүл. Экранды ачып койсоңор, Нургүл. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Агай, саламаттуу. Мен сизге Ат башыдан байланышка чыгып атам. Ушул күнү мен Нарын областынын Ат башы районунан сабакка кирип атам. Сиздин лекцияңыз, азыркы сөздөрүңүз аябай мага жагымдуу болду. Мындан тыянак чыгарчу кеп болду. Рахмат. Сиз менен байланышканыма абдан кубанычтамын. Рахмат. Дагы 1-2-3 адамдын мындай кайтарым байланыш катарыдан, Нургүл. Өзүңөр дагы жазып, мындай азыркыдай Ат башыдан чыгабы, Ысык көлдөнбү, Таластанбы, Жалал Абадтанбы, ошо катышкандар ой пикирлерин айтса, бая айтмакчы, как вы меня поняли? Мени кандай түшүнүп атасыңар? Кабыл алып жатасыздарбы? Менин үнүм, тембр, голос, скорость өтө бат айтпадымбы? Өтө баткенче айтып койбодумбу, аяшаба болуп? Түшүнүктүү элеби сөздөрүм?
Агай Ошону саламатсызбы? салам. Мен Оштон байланышып атам агай. Сизди bir аябай кубанычтамын агай. Анан сиздин баягы мен балдар тарбиялоо деген китебиңиздин жылдык планы бар экен эле. Ошол китепти мен эч эле таба албай атам да агай. Ага. Ошону кайсы жерден алсак болот? Мисалы мен Оштон канцтоварлардан эч эле таппай койдум. Ошол боюнча жылдык план түзүп, анан иш алып барайлы деген элек агай. Ага. Жакшы. Мен буга жооп берейин. Энелер мектеби деген сырты көк китеп агай. Мен ошол китепти эч эле таба албай атам. Ооба. Эме ал аз экземплярда чыгып түгөп калганбы? Анан мына мен азыр көрсөтөйүн сизге. Экран көрсөтүп атабы жокпу, Нургүл? Ооба, көрүп атам агай. Мынаунун ичинде две в одномда, бунун ичинде программасы дагы бар. Ошо эне мектебинин. Анан ошонун контент окуу китеп колдонмосу дагы ичинде бар да. Мынауну пайдалансаңыздар болот. Анан бул китептин дагы бир жакшы жагы мына бул жерде мына президентибиз Садыр Жапаровдун Гапыр Мадаминовдун эне мектеби 7 облуска жайылып, бала тарбиясыга коомчулуктун көңүлүн буруп жатат деп сыйлап, мына Манас ордени тапшырып жаткан учуру дагы эне мектебини, үй бүлө тарбиясын колдогон сөзү дагы бул жерге берилген да. Ошол үчүн мына ушундан пайдалансаңыздар, менимче жакшы болот, издеп жүрбөйсүз. Агай бул сатыкта барбы? Ооба, эме болсо эгер мына Нургул аркылуу же эгер сиз Ошто болсоңуз мага номерди эме кылсаңыз, мен айтам, кыздар сизге жөнөтүп коюшу мүмкүн. Макул агай. Сиздин сүрөтүңүздү коюп, биз дагы энелер мектебин уюштуруп агай, бир жыл былтыр январдан баштап өтүп келатабыз. Анан ошо быйылкы жылдан жылдык план түзүп, кадимкидей өтөлү десек, эми биз мындай сабактарыбызга деле катышкан жокпуз агай, өзүбүз эле өтүп келатабыз, ата-энелерди сабакка чакырыпчы. Анан ошону жылдык план түзүп алып, ошонун негизинде өтөлү деген элек. Рахмат агай. Рахмат сизге. Анан урматтуу ата-энелер, сиздерге мен азыр бир булакты көрсөттүм, бир китепти көрсөттүм. Андан тышкары дагы бир китепти көрсөтөйүн. Эгер балдардын кимде жаш болсо, 6 жашка чейинки балдардын акыл эс тарбиясы үй бүлөдө. Бул жаңы чыкты. 6 жашка чейинки балдардын акыл эс тарбиясы. Бул сиздерге эң жакшы колдонмо болот. Ата-энелерге, анан бакчанын дагы тарбиячыларыга эң чоң маселе 6 жашка чейин балдарды аң сезими, сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жөндөмү 6 жашка чейин даяр болсо, ошондо балдар мектепте ийгиликтүү окуйт экен. Бул кыска оюндар менен, жөнөкөй тил менен берилген маалымат. Рахмат. Сизге Таластан салам айтып жатышат, Ысык көлдөн салам айтып жатышат. Саламат болсун, барга менден салам айтың. Сабакта 140тан ашуун киши катышып жатат. Кудай жалгасын. Рахмат, Нургул. Мына бул дагы бул ушунча адамдын катышканы, бул силердин ишиңердин таасири, натыйжалуулугу көп жылдан бери урмат, имидж да. Ошол үчүн мен ыраазычылыкты билдирем силерге дагы, анан салам айткандарга дагы. Москвадан салам дейт. Рахмат. Дагы кимде ой пикир, мына айтылгандар боюнча бизде ТС квадрат деген бар. Менин айткандарыма ТС квадрат, кашанын ичинде Т, анан сыртыда квадрат турат. Биринчи Т айткандарды тастыктоо. Экинчиси төгүнгө чыгаруу, керек болсо мени менен спор кылгыла, макул болбосоңор талашкыла. Үчүнчүсү суроо берүү, Сда. Төртүнчүсү сунуш айтуу. Биз өзүбүздүн сабагыбызды дайым мына ушу формула менен өтөбүз. Анан Нургул мага кээде суроо берет. Бул каяктын? Британиянынбы, Сингапурдунбу же Япониянын методубу дейт. Мен айтам, жок, бул жөн эле кыргыз өзүбүздүн эле Шыбакзардын методу, өзүбүздүн эксперименттен табылган метод деп айтамын. Мына ошо ТС квадрат менен иштейли азыр сиздер менен. Нургул, экранды ачып кой, мен байланышып турайын силер менен, визуальный. Экран ачык. Жабык болуп турат, Т деп бирдеке чыгып турат. Мишет коасың. Саламатсыңарбы агай? Саламатсызбы? Ысык көл университетинен байланышып атам агай. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизден өткөндө ошо программаңызды сурадым эле. Сиз алып ийиптирсиз. Чоң рахмат, ыраазымын. Айым Сиздин сабагын. жана айым сабагын, акыл эмгегин, маданиятын ошол биздин учебный планга киргиздик.
Ой, Мен рахмат. үчүнчү курска киргиздим эле агай. Анан бул негизи биринчи курста окула турган сабак экен. Эмдиги жылы дагы ошо ойлонуштуруп көрүп жылдырат окшойбуз. Анан ошол акыл эмгегин, маданиятын мен өзүм берип ушул пробный сабак кылып берип көрөйүн дедим. Ар бир сиздин ар бир эфириңизди көрүп келем агай. Сиз менен сыймыктанабыз. Сиздин ар бир Рахмат. сөзүңүз биз үчүн чоң насаат. Анан ошол акыл эмгегин, маданияты бир сунушум болуп атат агай. Өткөндө ошол Караколдон китеп магазинден биздин студенттерибиз таппай атат. Ушул китептер дагы ушул сатыкка келеби, ошол экземпляры барбы, ошо акыл эмгегин, маданиятын өтүп аткан кезде ар бир студенттин колунда болсо жакшы болот эле. Ошону таппай жатышат. Ошону сиз өзүңүз көзөмөлгө алып, анан ушу сатыкка жибертип кое аласызбы? Китеп магазинде бизде Кубат деген магазин бар. Ошол мен ошол магазинге деле заявка калтырдым. Гапыр агайдын бардык китептеринен эле бизге алып келгиле депчи. Анан сиз дагы ошону содействовать этип коесузбу деп айтсам. Чоң рахмат. Магазинге деле эме кылалы. Мен Нургүл менен байланышып, ошо китепти берүүчү кыздардын номерин жөнөтүп коеюн Нургүлгө. Анан ал китептерди сиздер алдырсаңыздар жакшы болот. Анан жана 3-үчү курс деген эми өзү 1-чи курстан өтсө жакшы болот. Бирок азыр Жакшы сиз болот үчкө экен. киргизгениңиз деле зыяны жок, потому что олар 1-чи курсу да эмди өткөн эмес да. Ошол Ооба. үчүн сиз аларга деле өтүп тура бериң. Ал эми эгер мүмкүнчүлүк болсо параллельно 1-чи курстарга деле өтсөңүз болот. Байкадыңызбы, ал өтүлө баштагандан кийин студенттерде кескин өзгөрүү пайда болот да. Анткени алардын көзү ачылат. Билим алуунун методикасын алат да. Азыр мана дүйнөдө Болония процесси деген кетип атат билим берүүдө, жогорку окуу жайларда. Ал жерде 60/40 деген формула бар. 60/40 деген. 60% билимди студент өз алдынча алыш керек. Ал эми АМ как раз ошо өз алдынча билим алуунун методикасын үйрөткөн китеп болуп калат да. Бул өтө жакшы жардам берет. СРС деген бар, самостоятельная работа студентов. Ошонун реферат, курстук иш, дипломдук иш, кандай иштеш керек, баардыгы бул жерде берилген. Сиз өтө туура кылыпсыз. Атыңыз ким эле эжей? Атым Тилек агай, психологиядан сабак беремин. Кафедра башчымын ошол жерде. Сиз Ой, менен Тилек. жолукканбыз. Биздин Ооба. колледждеги бала алып келген, сиз менен жолукканбыз. Эсиңизде болсо Жанымда керек. полковник Биргебар бар, военный Полковник институттун менен бирге ректору. келгенсиз. Ооба. Сонун Тилек эжей, мен ошо Нургүлгө рахмат айтам, сиз менен жолугушууну ушу окуу аркылуу уюштурганыга. Биз сиз менен тыкыз байланышта бололу. Анан эмеден Нургүл аркылуу китеп боюнча суроо жооп, анан өтүүдөгү проблемалар боюнча дагы айтсаңыз, мен жардам берем. Анан бир күн сиз мына Нургүлгө окшоп студенттериңиз үчүн онлайн сабак уюштурсаңыз, мен бир саат курс сабак өтүп беришим мүмкүн. Макул агай, рахмат. Только Нургүлдө мен быйыл алдын ала бир жума илгери айтып койсоңуз, мен саатты күндү тууралайын ошого. чоң рахмат агай. Нургүлдө эле сонун мен деген биздин кафедрага дагы алганмын. Аябай күчтүү методист. Бизге бир аз сабак берип кетип атат. Экөөбүз бир кафедрадабыз. Ошон Эң үчүн сонун, анда эң туура кылыпсыз. Ошо Нургүлдү ошол жакка алганыңыз студенттерге чоң бул жетишкендик болот да. Практик мугалимдин ал жерде сабак өткөнү өтө жакшы болот. Туура болуптур. Тилек эжей, рахмат. Рахмат агай. Болуптур, Байланышта саламатта болуп болуң. турабыз. Университетке менден салам, анан ректоруңузга дагы салам айтып коюң. Ректоруңуз дагы биздин иштерибизден кабардар. Ал кишинин илимий жетекчиси Ахматалы Алимбеков мени менен чогуу тыкыз иште. Биздин АМди эң биринчи колдоп чыккан ошо Көлдөн Жанкорос Каниметов. Анан бул жактан Ахмат Алимбеков ошолор. Салам айтып коюңуз ректоруңузга. Бар болуңуз. Макул, салам айтам. Болуптур, эсен болуң. Нургүл? Өтөтам агай. Саламатсызбы, Гапыр агай? Мен Арабаев университетинен Саадат. Саадат, Саадат. Эстедим, Саадат, красавица. Рахмат. Эстейм. Көп жолугушууларга барып, Көлдөгү дагы форумга катышып келгенбиз. Сиздин көп китептериңизди колдонуп жатабыз. Сиздин бул ишиңиз абдан бир чоң ийгилик алып келе турган иштердин бири. Өзгөчө биздин студенттерге өз алдынча иштерди туура аткаруу, кантип жазыш керек, ошо сиз айтып кеткен рефератты, желбаянды жазуунун
жолдорун үйрөткөн жакшы китебиңиз бар, ошону колдонуп келебиз. Ошо ар бир китебиңизди алып, жакшы бир ойлорду алып, жакшы бир практикалык тажрыйбалык иштерди алып жатабыз. Сиздин ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Көп ийгиликтерди алып келсин. Жакшы, Саадат Арабаевада иштейсизби? Ооба, педагогика кафедрасындамын. Мен жакында бир жума 9 күн болду Арабаевада барып чакырып, чоң залыңарда 200-300 студент катышты. Самат агай доктор наук уюштурду. Анан ал деле чечим кабыл алды. Мына азыр Көлдүккө окшоп биз дагы айемди спецкурс кылып киргизсек, келип өтүп бересизби агай деп. Азыр эми айем БГУда кирген, Ала Тоо университетинде, ОШМУда кирген, азыр Ош педагогика университети. Акырында биздин жождор ушул айем студенттерге керек экен, өз алдынча билим алууну үйрөтүш керек экен деген түшүнүккө келип жатат. Анткени СРС студенттер илгери подземкадан көбүнчө сатып көчүрүп алат эле. Азыр искусственный интеллектке заказ берип эле жазып атат дагы, балдар өзү иштеп үргөнбөй калып атат да. Ал эми айем сабагы бул өз алдынча алууга, жазууга, иштөөгө үйрөтүүчү спецкурс болуп эсептелет. Рахмат, Саадат, байланышып туралы, чыгып тургузуңуз. Ийгилик сизге. Рахмат. Нургүл. Да, угуп жатам агай. Эми мына мен айткандар боюнча кичине айемге суроо көп кетип калып атат. Ата-энелер калбасын, алар капа болуп, мага берген темаңардан алыстап кетпейли дагы. Бир аз мен айткандар боюнча бир 2-3 мүнөт өзүңүздүн оюңузду айтыңыз, Нургүл эжеке. Абдан жакшы, Гапыр агай, абдан кубанычтабыз. Сиз менен жолугушуп жатканга, бул жерде катышуучулардын баары ыраазычылыгын айтып жатат. Гапыр агай менен ушул жолугушууну Ысык көлдө уюштуруп, башка жактагы жолугушууга дагы, форумдарга да катышып агай менен сыймыктанып жүрөбүз. Бул биздин ата-энелер мектеби бала тарбиялоо боюнча онлайнда сиздин ушул бизге таасирлүү болгону ошол бул бала тарбиялоо маданияты боюнча сиздин бала тарбиялоодогу орду жөнүндөгү сөзүңүз таасирлүү болду. Бул ошол илимий багытта чет элдик педагогикалардын тажрыйбаларын тастыктап келип, сиздин кадимки Кыргызстандагы улуу агайыбыздын педагогикалык идеяңызды айтып кеткениңиз таасирлүү болду. Азыр биз ушул эмнеге муктажбыз? Энелер, эне катары, ата-эне катары балдарды тарбиялоодо биз кандай мамиле кылышыбыз керек, эмнелерди окушубуз керек, кантип тарбиялоону уюштурушубуз керек, ошого муктажбыз. Ооба. Жакшы, Нургүл. Угуп атам. Улантырайынбы экинчи бөлүктү? Ооба, улантыңыз агай экинчи бөлүгүңүздү. Азыр мен Ысык көл университетинин зав кафедрасы психология Тилек эжекейди угуп өтө ыраазы болдум. Ошо Нургүл силерди университетке сабак берүүгө чакырганыга өтө жакшы. Анан мына катышуучулар дагы ким эгер кабарыңар болсо, мына ушул мүмкүнчүлүк болсо, өзүңүздөрдүн мектепке, окуу жайга, коллежге, лицейлерге Нургүлдү көбүрөөк чакырыш керек. Өтө көп нерсени сиздерге бере турган интеллекти, билими бар эжейлерибиздин, мугалимдерибиздин бири. Ал жакта Аскар Байсеркеев деген бар эле. Ал азыр Кувейт университетиде ректор. Ушундай адамдарыбызды биз көбүрөөк балдарыбызга көрсөтсөк, менимче жакшы болот. Анан ушул азыркы биздин Нургүлдөй эле Таласта Салтанат Бейшенова деген кызыбыз, эжейибиз эне мектебини эң жакшы жайылтып, Токмок чүйдө Диларкан, Анара, Жалал Абадта, ал жакта дагы Эркингүл жана башка биздин көптөгөн мугалимдер, демилгечилер, ыктыярчылар ушундай бир иштерди жасап жүрөт. Азыр бүгүнкү мынабул Нургүл уюштурган Zoom конференцияда катышкан 80-100гө жакын
ата-энелер, мугалимдер дагы ар бириңиздер бүгүнкү жолугушуудан бир таасирленип, баягы мен айткан ойлорду алып, өзүңүздөрдүн жамаатыңыздарга, айылыңыздарга, окуучу студент ата-энелериңиздерге жеткирсеңиздер, менимче бир эң жакшы иш болот деп ойлоймун. Анда биз темабызды уланталы. Урматтуу катышуучу, мени кандай угуп атасыздар? Жакшы угуп жатасыз, азыр микрофонду өчүрүп салайынчы. Аха, угуп жатат агай. Нургүл, сени алагды кылышпасынчы, сен мага жардам берип тургун ал жерде экранда. Утур бир жакка сени чакырып кетип атат. Да, мага жардам берип тур. Сизге көрүнбөйт атпайбы? Миттен Анда экинчи бөлүккө өтөлү, урматтуулар. Эми жана айттык, энелер балдарды тарбиялоодо үлгү болуш керек деп, ошол үлгү болуу үчүн эмне кылыш керек? Биринчи, 4-5 нерсени айтам, жазып коюңуздар. Биринчиден, жана мен айткан китептер, анын ичинде мына мен 5-6 китепти айтайын. Жусуп Баласагындын Куталкуу билимини энелер окуп чыгыңыздар. Жусуп Баласагынды. Андан кийин дагы мына ой гүлдөрү, Залкар ой мурастары деген китептер сиздерге албетте керек. Андан кийин эгер балдары жаш болсо, Масара Ибуканын 3 жаштан кийин кеч деген китеби дагы зарыл. Андан кийинкиси Бакырбаган апалар деген бар. Андан кийин дагы мына жана мен сиздерге көрсөткөн мына ата-энелер сиздер үчүн китеби 0 жаштан бала бойго бүткөндөн баштап 17-18 жашка чейинки балдардын физиологиясы, тарбиясы, тарбиялоо методикасы, үй бүлөдө тарбиялоо жөнүндө жазылган. Жок эле дегенде азыр мен 4-5 китеп айттым, анын ичинен 4-өө башка китептер, бирөөнү мен өзүм китебимде айттым. Анан баягы акыл эс тарбиясы үй бүлөдө, ушуларды окуп чыгыш биринчи ата-энелерден талап. Экинчиси ошо мына колуңуздар жетсе эгер, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, үй бүлө бала тарбиясы жөнүндө фильмдерди көрсөңүздөр жакшы болот. Балдардын турмушу, жашоосу жөнүндө кинофильмдерди, кыргыз, орус, түрк, башка тилдердеги, башка жактарда тартылган фильмдер аркылуу дагы ата-энелер көп маалыматты аласыздар. Үчүнчү булак интернет ресурстарды пайдалануу. Бала тарбиясы жөнүндө орусча, кыргыз тилде жазсаңыздар, YouTube'дан, интернеттен эң жакшы маалыматтарды аласыздар. Төртүнчү булак, бул сиздерге бул өзүңүздүн айылыңызда, мектебиңизде, районуңузда, областыңызда балдары бардыгы жакшы окуган, адептүү, жакшы кызматтарда иштеген, элге кайрымдуу ата-энелердин тажрыйбасын үйрөнүң. Мына китептин ичинде мен ондогон ата-энелердин тажрыйбасын бергенмин. Бизде мына мектептерде мыкты мугалим өткөрөбүз, мугалимдердин тажрыйбасын жайылтабыз. Ал эми биз Лейлектеги өзүбүздүн эксперименталдык мектепте мыкты эне, мыкты үй бүлө, мыкты ата-эне деген конкурстарды өткөзүп, балдары 4-5 баласы бардыгы отлично окуган, бардыгы ыймандуу, бардыгы адептүү, ошондой үй бүлөлөрдүн тажрыйбасыны мындай коомчулукка алып чыктык. Мына бул дагы бир багыт. Эми сиздер болсо аны жекече ошондой үй бүлөнү, ошондой энени үйүңүзгө чакырып, бир пияла чай берип, анан жеде үйгө барып, же бир жакшы кафеде отуруп, бала тарбиясы боюнча тажрыйбасын көрүп чыксаңыздар жакшы болот. Мына мен азыр ата-энелер сиздерге
бала тарбиясынын тажрыйбасын кандай алыш керек экенин китептен баштап, кинодон баштап, интернеттен баштап, анан жеке тажрыйба, айланаңыздагы тажрыйбаны айттым. Андан тышкары балдарды тарбиялоо боюнча эң жакшы тажрыйба дүйнөлүктү алыш керек. Японияда япондор кандай тарбиялайт? Балдары ушунчалык күчтүү, эстүү, акылдуу чыгат. Ал эмес еврейлер кандай кылып балдарын тарбиялайт? Тарыхка кайрылсак эгер, мына мусулмандарда кандай тарбия болгон? Пайгамбарлар тарыхы байкасаңыздар, Мухаммад пайгамбарыбыз ат болуп жөрмөлөп жүрүп, неберелерини желкесиге мингизип, ойноп, эркелетип тарбиялагандары. Мына ушундай алыш керек. Эми урматтуу ата энелер, мындай болушу мүмкүн да, бир кызык нерсени сиздерге айтайын, эстеп калгыла. Бардык кесипте окутулат экен. Дарыгер, мугалим, инженер, агроном, экономист. Бирок эң чоң кесипке ата эне болууга эч каерде окутулбайт экен. Ошол үчүн дагы биз буга окушубуз керек. Ал энди өз алдынча окуп туралы. Азыр биз мына энелер мектебини, мына Нургүл сиздерде жайылтып атат. 7 областта эне мектеби мына 25 жылдан бери жайылып атат. Азыр биз өзүбүздүн мектепте азыр бир 7 жылдан ашып калды. Болочок энелердин мектебин ачканбыз. 10-11 класстар. Азыр Бишкек шаарыга келип, Бишкекте студенттердин арасында уюштуруп, болочок ата энелердин мектеби. Муну эмне үчүн мен ачып жатамын? Мына өнүккөн улуттарда, мисалы үчүн ошол эң күчтүү деген, эң дүйнөдө көп ачылыштарды жасаган улуттарды, япондорду, шведтерди, еврейлерди карасак, үй бүлө куруудан 3 жыл илгери даярданат экен. Даярданганда моралдык, психологиялык, интеллектуалдык жактан, эмоционалдык жактан даярдык. Башка даярдык табигат өзү берет. Мына бул даярдык, таза тамактануу, ойду даярдоо, ойду тазалоо, ниетти тазалоо, жүрөктү тазалоо, пейилди тазалоо, өзү тарбиялоо аркылуу үй бүлө курууга, ата эне болууга даярдоо. Мына ушул жагыдан дагы мына биз көңүл бурушубуз керек, урматтуу ата энелер. Мына экинчи бөлүктү бүтүрдүм. Нургүл, булактарды айттым, дүйнөлүк тажрыйбаны айттым. Элдеси калбайган көп болгондо менен чыгат. Экөөнүн эмеси бирдей. Генерал Нургүл, Аха, мен азыр микрофондорду өчүп жатам. Рахмат агай. экинчи бөлүк бүттү. Кийинки дагы кандай айта турган кандай сөздөрүңүз бар, агай, айта берсеңиз болот. Анан суроого жооп коет элек. Мен мындай кылайын, Нургүл. Мен эгер жалпы айта берсем, маалыматтын көлөмү чоңоюп кетет дагы, унутуп калышат да, мен ошого порцияга бөлүп берип атам да. Азыр экинчи порция ошо жакшы ата эне болуш үчүн кайсы булактардан пайдаланыш керек экендигин айттым. Дүйнөлүк тажрыйбаны Япония, Швеция, Израиль, еврейлерди айттым. Мусулман тажрыйбасын айттым. Ушул өңүттөн суроо жооп кылалы, анан үчүнчүгө өтөбүз. Аха, суроолор барбы? Башка? Ой пикирин айтса деле болот. Саламатсызбы агай? Салам. Мен Нокмат районунан Өрнөк орто мектебинен чыгып жатамын. Аха. Мактанабыз. Дайыма сиздин китептериңизди окуп жүрөмүн. Менде мындай суроо бар, мен негизинен мугалиммин. 9-класста окуучуларымчы мындайча айтканда өтө эле мындай мезгилдери ошого кандай кылып мындай жакындап дегендей мындай сонун кылып жакшы нерселерди айтып дегендей. Класстар дегендей, переходный возрастта ошолорго кандай кылып жакшы тарбия берип, мындай жакшы кылып не кылып алса болот, өзүңүздүн методикаңыз менен бөлүшүп кетсеңиз агай. Жакшы, мен мындай дейик, мен сурооңузга жооп берем, бирок Нургүл, биз Колумбийский университетте окуганда, Американын маалыматты чоң бербегиле дейт да, анан өзүм дагы нандым да, америкалыктар менен бир нече жолу семинарларга катыштым. Алар 10 минутта маалымат берип, 2 саат шону талкуулатат да.
Биз болсо 2 saat лекция окуйбуз, 10 минутта дагы талкуулатпайбыз. Ошол үчүн биздин билим жукпайт да. Мен азыр жок, давай талкуулагыла, оюңарды айткыла дегеним ошо Колумбийский университеттен алган тажрыйбамда. Маалымат берсем, менин 21 китебим бар. Мен жамгырдай төгүп ташайм. Бирок это бесполезно. Ошол үчүн эгер макул көрсөңөр, силер дагы ушуларга амал кылсаңыздар болот. Талкууда маселе көп, дискуссияда маселе көп, тастыктоодо маселе көп. Анан азыр мана ноокаттан суроо бердиңиз, мен кааласаңыз ого жооп берем. Бирок маани бериңиздер. Мен айткан темалар боюнча, маселелер боюнча ой пикириңерди айткыла, суроо бергиле. Мен азыр источниктерди айттым. Сиз переходной возрастты сурап жатасыз да. Мен бая булактарды айткан боюнча оюңарды айтсаңыздар болот. Мына буларды туура айттыңыз агай. Бала сагынды окудум. Же болбосо Масари Ибуканы окуп аптырмын. Ата-энелер китебин кантип окуйбуз? Ол жерде шу айтылган маселенин айланасында. Орустар айтат, говорит по существу дейт. Кыргыздар ток этерини. Биз темадан мындай алыстап кетип калып атабыз да, ошонго ой айтсаңыздар жакшы болот. Саламатсызбы агай, дагы бир жолу. Садат, салам. Саламатсызбы. Ошол ата-энелер азыр бир чоң проблема болуп атат. Ата-энелердин билимсиздиги, билиминин төмөндүгү, анан тарбиясынын төмөндүгү. Бул биздин студенттерибиздин да практикага барып, ошо ата-энелер менен иштешип калганда дагы көрүнүп жатат. Бул проблема эмнеден келип чыкты дегенде, ошо жана тарбиялоо концепциясын Кыргыз академиясында сүйлөшүп жатканда, ошо 90-жылда кризисте, жокчулукта тарбияланган балдар азыр ата-эне болуп кантип тарбиялаш керек деген суроого өзүлөрү жооп бере албайт дегенден келип чыкты деп жатышат. Анан сиздин айткан ушу кинолорду көрүш керек, китептерди окуш керек деген бул ойго абдан кошулам. Анткени мен дагы өзүмдүн студенттериме сиздин жашооңуз боюнча, эмгегиңиз боюнча тартылган Агай фильмин көп берем. Алардын ошо фильмдеги ата-эненин мамилелеринин өзгөргөндүгү, ошо ата-энелер мектебинен кийин атага болгон өзгөрүү, келинчегинин күйөөсүнө болгон мамилесинин өзгөрүүсү, балдардын атасына болгон мамилесинин өзгөрүүсүн байкап, менин студенттерим ошого чоң бир ой толгоолор болду, эссе жазышты ошол боюнча. Абдан бир чоң бир диалог болду да ошол боюнчачы. Ата-эне бири-бирин сыйласа, жакшы мамиле кылса, балдар дагы ата-энени сыйлайт. Ошо окуса, балдар да окуйт. Ата-эне эмне жасаса, бала ошону жасайт. Мисалы үчүн телефонго отурса кечке, мисалы үчүн чай ичкенде делечи, тамактанып атканда деле, балдар деле ошондой болот. То есть ата-эне өзүнүн жүрүш турушун оңдосо, балдар дагы ошого карап түздөлүп, оңолуп, мектептен дагы өзүн туура алып жүрөт деген ойдомун да. Сиздин могу айткан ар бир ошо кино көрүш керек, китеп окуш керек, мындай интернеттен жакшы маалыматтарды алыш керек деген идеялар абдан маанилүү. Анан ошо Масару Ибуканын 3 жаштан кийин кеч болот деген ой абдан бир ойго салат да. Анткени биз кыргыздар 3 жашка чейин көпчүлүгүбүз балдарды тарбиялаганга, анын өнүгүшүнө маани бербейт экенбиз. Анткени кичинекей дейбизби, же мындай эмнегедир 3 жашка чейин биз толук кандуу өнүгүүсүнө көңүл бурбайт экенбиз. Ошон үчүн келечекте ата-энелерге сөзсүз түрдө ушул ойлорду айтып, көңүл бурушу керек экендигин айтышыбыз керек да, педагогдор. Рахмат. Рахмат сизге, Садат, алтын кыз. Сонун ойлорду айтып тастыктадыңыз. Мына ушундай болгондо менимче ошо жакшы болот экен да. Өзү ар кандай маалымат 3-чү, 4-чү, акыры 7-чи обороттон кийин адамдын аң сезимиге отурат экен да. Биз сабак лекцияларыбызда эң чоң каталарыбыз биз бир эле обороттон кийин кете берет экенбиз. Ошого мен кээде Нургүл, Садат мындай өтө өжөрлүк кылып, жок,
талкуулагыла анан өтөм. Жок, талкуулагыла анан өтөм деп окуучу студенттериме дагы, ата-энелериме да ушинтип туруп алам. Анан биздикилер баягы шабуулдап лекция өткөнгө үйрөнүп калган да, анан алгач түшүнбөйт, мени жактырбайт. Бирок кийин анан ыраазы болушат да. Ошого мен мени туура түшүнүшүңүздөрдү мен каалаймын. Рахмат Саадат. Дагы кимде ою болсо угайын, анан 3-бөлүккө өтөйүн. Агай, мен айтайынбы? Айтыңыз. Мен Тилекмин. Мен сиздин могу өзүн өзү тарбиялоо асыл сапат деген китебиңизди Ооба. окугамын. Ооба. Дастаркон четиндеги университет деген китебиңизди окугамын. Ооба. Ата-энелер сиздер үчүн деген китебиңизди окугамын. Анан Масару Ибуканын 3 жаштан кийин кеч деген китеби биздин кафедрада сакталуу, энелер мектебинде. Аны дагы окуп, мына ошол азыр сиз айткан идеялардын баардыгы тең эле ушул китебиңизде бар. Жана ата-энелердин конкурсу, ошо туптуура эме багыт берип атасыз ата-энелерге. Анан өзүн өзү тарбиялоо асыл сапат деген бул ата-эне биринчи ошо ата-эне болууда эң биринчи өзүн тарбиялоодон башташ керек го деп ойлойм. Сиздин китебиңизде дагы аябай маанилүү ойлор камтылган. Мен дагы ушул Айдын берген кеңешине кошумча айтып атам. Ата-энелер, кымбаттуу ата-энелер, коллегалар, окусаңыздар ар бир китептен чоң сабак аласыздар. Рахмат. Азамат, жакшы, рахмат эле. Эми жанагы ноокаттан суроо берген эже капа болуп калбасын, ошого суроого жооп берейин. Мен ал суроодун жообун мына китебимде берип койгонмун да. Эмне үчүн переходной өспүрүм мезгилде балдардын пейил мүнөзү татаал болуп. Мен угуп атамын, Нургүл. Үргүл. Инабат эжеке катышып атабы, Даминова? Ошмуна, Ош университетинин зав кафедрасы катышып атат экен, Инабат эжеке. Оюмду акырга чыгарайын, Инабат эжеке. Азыр анан сизге сөз берейин. Ошо ноокаттан суроо берди. Өспүрүм кезде эмне үчүн татаал болуп калат дегендин анын физиологиялык, психологиялык негиздерин бул жерде бергенмин. Аны айтсак ал өзүнчө бир лекция. Бирок мен сиздин сурооңузга кыскача жооп берейин. Өспүрүм кезде жүрөктүн иштөө тездиги менен жүрөктөн иштелип чыккан канды кабыл алуучу тамырлардын диаметри дал келбестиктен батпастан, ошонун натыйжасында балдардын басымы, давлениясы жогорулап, башы ооруп, башы айланып, ошонун чын тийбес болуп калат экен. Ошонун натыйжасында аларда өтө көп мындай түшүнбөстүк, тарыныч, өзөрлөнүү, башка терс көрүнүштөр болот. Анын бир эле жолу ата-энелер ага мындай түшүнүү менен, кечирим менен мамиле кылыш керек. Экинчи бир өспүрүм кездин бир өзгөчөлүгү, психологдордун айтуусу боюнча балдар уже өзүнү чоң адамдардай сезе баштайт, бирок али организм толук чоң адамдай боло элек. Мына ушул да карама каршылыкты пайда кылат. Ошол үчүн алар чоң адамдарга сын көз менен карай баштайт. Кичине мектеп кезинде чоңдор айтканы баардыгына ишене берсе, булар уже сын көз менен карайт. Анан көбүнчө турмушта чоңдордун айткан сөзү менен иши дал келбейт дагы, алардын чоңдорго болгон ишеними кетип, ошол үчүн дагы тарыныч, ишенбестик жана башка терс көрүнүштөр болот. Мунун баардыгы туура тарбия, түшүнүү, кечирүү, алар менен көбүрөөк баарлашуу, мен энелерге айтам да көбүрөөк. Жакында интернетке да сөзүм чыкты. Мына айланып кетейин, садага болоюн деп кучактап, балдарыңарды эркелеткилечи деп. Силердин өңүңө, жүзүңөрдөн мээрим төгүлүп турсун, балдар сүйүүгө, мээримге, эркелеткениңерге тойсун. Анан мындай тиктегениңерде да мына азыр жана Нургүл эжекейибиздин өзүнүн окуучу студенттерге мээрим тиктегени өзү канча адамды. Азыркы мана эме Ысык көл университетинин психология кафедрасынын башчысы эжекей, силердеги мээрим өзү балдарды тойгузат. Ошол үчүн баардык катышуучулар, эжекейлер, энелер, силерге айтам. Бүт ичиңердеги тарыныч, өкүнүч, ачуу, көрө албастык, ичи тарлык, жек көрүүнү жыйырып, катарсис деген сөз бар, жазып койгула, жан дүйнөнүн тазаланышы. Жүрөгүңөрдү тазалап туруп, ачык мааңай менен балдарыңарды кучактап, эркелеткиле. Эркелетүү, сүйүү, мээрим балдарга чоң дары, азык, кубат болот. Кудай кааласа анан балдарыңар өмүрлүк бактылуу болот.
Болду. Сурооңузга жооп. Туура агай, чоң рахмат. Сонун ой болду. Чындыгында мээрим менен сүйүүдө да чындык. Ошондон анан жүрөктөр ачылат экен да. Дара. Кимге Ким бул? суроо? Эштейм. Кимсиз? Айтыңыз өзүңүздү. Мына тикте отурган эжей. Агай саламатсызбы? Кутмандуу Салам. күтүүңүздөр менен арыбаңыздар. Сиз айтып өткөн китептерди мен өзүмдүн кесибим боюнча мугалиммин. 2 жыл окудум агай. Эң жогоруда сиз айткандай 2 жыл үйдө отуруп ушул китептерди окуп, анан азыр студенттер менен сабакка чыкканда ушунчалык кабыл алуу менен агай алардын кандай болсо ошондой кабыл алып, азыр сонун абалдамын. Рахмат, сиз жакшы жардам берди. Өзгөчө Дасторкон четиндеги университет китебиңиз мени өтө таасирлентет. Себеби ушул чай үстүндө эле отуруп балдарга көп нерсе бере алат экенбиз. Ал жерде мисалы кошунаны сүйлөшпөстөн же туугандардын артынан бир жаман сөздөрдү айтпастан, тескерисинче үйдөгү ошол жакшы нерсени уютуп, жакшы жагын айтканда эле балдар кабыл ала берет экен да. Ушул нерсени көп байкап, практика жүзүндө дагы бул көп баягы жардамын берди десем болот. Ыраазымын агай. Бардык китептерин четинен окуп келатам. Кимсиз? Атыңыз ким? Кайерде иштейсиз? Менин атым Нурзат Кармышева, Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде англис тили мугалимин. Ой, Нурзат алтын. Азамат, Садат, сиз Нурзат өтө жакшы багытта экенсиңер. Ошо Самат агай менен байланышкыла, баягы тил институтунун директору Самат агай менен байланышкыла. Ушул ишти улантып, ошо университеттин ичинде масштабирование кылалы ошону. Баягы Ысык көлдөгү эжекей, Тилек эжекейге окшопчу. Мына ушуларды окуп чыкканыңыз балаңыздан көрүнүп турат да. Мына бала эркин, ак көңүл, өзүнү жакшы сезип турат. Өмүрлүү болсун, бактылуу болсун. Рахмат сизге. Кийинкиси. Саламатсызбы агай? Салам. Сизден сурайын дедим эле, китептериңизди каяктан алсак болот? Кимсиз? Каяктасыз сиз? Мен Баткен областында турам. Жеке менчик мектебинде иштейм. Англис тилинен сабак берем. Баткен областынын кайери? Баткендин өзүндө, центринде турам. Султан Момунов деген бар, Султан Момунов. Аха. Ленин мектебиге директор болду, университетте, лицейде иштеген, гимназияда. Ошого кайрыласыз, ошолор аркылуу анан китептерди алсаңыз болот. Мен ошого айтайын, ошолар. Султан Момунов, аха. Ал белгилүү педагог, ал республикадан окуучулары орун алып жүргөн мугалим, географ. Азыр кайсы ошо Ленин мектептен тапсам болобу аны агай? Аны обул гимназиядан тапсаңыз болот, ал агай. Обул гимназиядан, ошол жактан алып, анан ошол жерден китептерди сатып алсам болот, Ошого айтсаңыз, ал сизге таап берет да, ошол Султан Момунов таап берет. Хорошо, рахмат агай. Жакшы, ийгилик болсун, аха. Нургүл. Эмне кылалы, Нургүл? Саламатсызбы агай? Аха, салам. Ким Мен сүйлөп атат? Аксу районунан сүйлөп жаттым эле. Ысык көл Аксубу? Угам. Ошол Экраныңызды ачып койсоңуз мен көрөйүн. азыр Баткенде китептерди айтпадыңызбы? Салам, угуп атам. Ысык көлдө Аксудан кайдан алсак болот китептериңизди? О Кудай. Мындай кылалы, Нургүлдү баарың тааныйсыңар да, Ооба, тааныйбыз ичинде. Мына уюштуруп аткан Нургүл Сарапова. Ошо Нургүл менен байланышалы, мен китепти Нургүлгө жөнөтүп турайын, силер байланышып Нургүлдөн алып алсаңыздар болот. Ысык көл жактагылар. Рахмат. Сүйлөштүк. Жакшы. Мен ичкер мугалим дегенден ошо мага да сиздин китептериңиз керек болуп атат. Бар мендечи. Башка китептериңизден мен муктаж болуп атам да. Ошолор каяктан алсам болот? Нарын атпайсың. Нургүлдөн аласыңар, Нургүлдөн аласыңар. Ооба, мен Нарын менен байланыштырып бере алам. Ошондой. Саламатсызбы агай, кечиресиздер. Убакытты китепти каерден аламга кетирбейличи, Нургүл эжеке республика боюнча адрести таштап койсун, ошол жактан алайлы. Азыр агайдын өзүнүн сөзүн угуп талкуу кылайлычы. Кечиресиздер барыңыз. Сонун, Азамат. Да, жакшы.
Жок, китеп бизнес эмес. Мен суроо берген үчүн жооп берип атам. Туура түшүнүңүздөр, урматтуулар. Мен азыр сиздерге Агай, кимдир бизнес деп алып туруп ошого суранганым. Себеби ол- сиздин сөзүңүздү угуп калуу мен үчүн кызык болуп атат азыр. менин сөзүм китебимден 100 эсе кымбат, эгер билсеңиздер. Мен бул сөздөрдү, бул лекцияларды өтүш үчүн 7-8 чет мамлекеттен билим алып келгенмин. Биздин лекцияларыбыз өтө кымбат. А китеп бул бир колдонмо катары. Анан кайра суроо бергениңерге жооп берип атамын. Бул жерде манабул ОШМУнун мугалими бар экен, Даминова деген. Зав кафедрадагы катышып атат экен. Эжейди бир угалы, анан мен теманы улантайын. Барсызбы, Даминова? Саламатсызбы агай? Салам, Бармын. урматтуу эжекей. Тынчсыздарбы? Ооба, Салам. мен бул онлайн сабакты дайыма мен көрөм. Кудай Дайыма жаккырсын. угуучу катары гана көрүп, кандай проблемалар козголуп атканын карап, Ооба. угуп, өзүмчө тыянактарды чыгарам. Анан активдүү катышуучу эмесмин. Угуучумун пока. Угуучусуз, рахмат. Рахмат сизге. Профессор Алимбеков, профессор, Манас университетинин профессору Алимбеков, кече сиздин университетиңизде болуп кайтканда сиз жөнүндө өтө жогору бааны айтты. Мен ошол үчүн илгерки урматым дагы көбөйдү. Мына азыр дагы кичпейилдик менен зав кафедра илимдин адамы, доцент ушунча урмат менен угуп отурасыз, рахмат. Анда биз уланталы. Рахмат агай. Ийгилик. Бар болуңуз. Нургүл, Уланта берсек болот агай. уланта берейин, анда. Урматтуулар, андан ары кетели. Эми мына маселеге мен чоң темаларга бир абзацтан токтолуп өтүп кетейин. Эми үй бүлө тарбиясында балдардын жаш курагын өзү эске алуу деген өзүнчө бир тема бар. Бул өзү бир чоң лекция, бирок мен тезистик түрдө айтып коеюн, урматтуулар. Балдарды тарбиялаганда алардын жаш курагыны, жаш мезгилини эске алуу керек экен. Бул жерде мен мисалы үчүн 1 жаш, 2 жашта кандай эмнеге тарбияга маани бериш керек, 3 жашта, 5 жашта, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 жашта бир жаш мезгилиндеги тарбиянын методу башка мезгилге туура келбейт. Ошол үчүн возрастной особенность дейт. Анда алардын психологиясы, физиологиясы, көз карашы, жан дүйнөсүдө чоң өзгөрүүлөр болот. Ата-энелердеги бир каталык ошо жаш курагыны эске алып, ар бир жаштын өзүнө ылайык тарбиялоо методдоруну билбегендиги дагы болуп калышы мүмкүн. Ошол үчүн мен сиздерге ушу китепте берилген балдардын жаш курагыны эске алып тарбиялоо деген теманы менен таанышып чыгууга сунуш берем. Кийинки бир маселе, урматтуулар, тарбиянын баалуулугуна маани бериш керек. Биз азыр билимдин баалуулугуна бир аз маани берип калдык. Англис тилин, IT технологияны үйрөнүп атабыз, сан арипти үйрөнүп атабыз. Бирок эгерде биз адеп, ахлак, жоопкерчилик, иман, инсап, эмгекчилдик тарбиясыга маани бербесек эгер, үйдү тарбиянын очогуна айлантырбасак эгер, биздин берген билимибиз пайдадан зыяны көп болот. Азыр өтө билимдүү, бирок адамгерчилиги жетишпеген адамдар көп. Ошол үчүн даже бир сөз пайда болду, мындай деген: идет парень молодой, компьютерный. Айта берейинби? Идет парень молодой, компьютерный головой, каменный душой дейт. Мына карасаңыз, башы, мээси, акылы компьютерде иштейт, ал эми жан дүйнөсү таштай болуп кеткен. Ошол үчүн бул энелер мектебинин программасында дагы бир теманы мен киргизгенмин, тарбиянын баалуулугу деген. Албетте, тарбиянын баалуулугу десе сиздерде ой пайда болушу мүмкүн, эми аны баары эле билет да тарбиялайбыз да. Жок, биз тарбиянын тыысынын бир точкасына да жете элек экенбиз. Биздин коомдо азыр тарбия өтө чоң маселе болуп атат. Кудайга шүгүр, эң жакшы тарбия берген ата-эне бар, тарбиялуу балдар бар, кыздар бар. Бирок бул өтө аз санда. Көпчүлүгүдө өтө чоң адашуулар болуп атат. Ал кайсы? Наркомания, зордук, зоңгулук, сойкулук, ташбоордук, Кудай сактасын, дагы көп тест көрүнүштөр каптап кетип атат.
балдардын жан дүйнөсү үчүн күрөш кетип атат. Ар түрдүү крайностьтар, фанатизм, караңгылык, адашуу, вестернизация, сойкулук, бузукулук, мал дүйнөгө, акча, байлыкка азгырылыш, такыр илим, билим, маданият, иман, инсап, тарыхка такыр кызыкпаган, толка ийгиликтин формуласыны гана сураган, издеген, бай болуунун формуласы, сулуу болуунун формуласын гана издеген жаштар көбөйүп кетсе, коомго кооптуу. Ошол үчүн мен жакын күндөрдө жазып 1 ай болду чыгарган китебимдин аты Тарбиянын баалуулугу. Тарбиянын баалуулугу. Бул жерде тарбиянын баалуулугуну, тарбия адамды сактайт. Тарбия үй бүлөнү сактайт. Тарбия элди сактайт. Тарбия дүйнөнү сактайт. Тарбия адамзатты сактайт. Тарбия ааламды сактайт. Адамдардын пейили бузулса, табигат бузулат. Кооптуу жагдай келип калат. Мына өтө көптү билген, жан дүйнөсү тайкы билармандан билими жок болсо дагы адамгерчиликтүү, ыймандуу адам жогору турат деген чоң маселе бар. Анан бул жерде мен ошо тарбиянын баалуулугуну мына дүйнөлүк схема, таблица аркылуу бергенмин. Эми булар өзү ар бири чоң тема. Мен тезисин порядка айтып эле сиздердин көңүлүңүздөрдү буруп кетип атам. Тарбияга, демек, ата-энелер тарбияга жеңди шимерип, астейдил Кудай деп туруп киришпесек болбойт. Буга эмне тоскоолдук кылып атат? Внимание. Буга шерине, салон красоты, белый касса, черный касса, кафеде отуруш, вечеринка, день рождения, той болсун илайым, көчөдө жүрүш, день рождения, мына майрамдарды ашыкча көп убара болуп, баласыга, үй бүлөсү тарбиясыга көңүл бөлүнбөй калып атат. Мына бул чоң проблема азыркы күндө. Мына ошол нерседе биз кескин түрдө тарбияга биринчи кезекте маани берели. Мына азыр англис тилиге, айтиге, санарипке балдарыны окутуп жүргөн ата-энелер математикага көп эле, ЖРТга даярдайм деп, Нова, Секомго, аларга рахмат. Бирок бир дагы тарбия берейин деп репетитор алган, устаз алган адамды учуратпайбыз. Тарбия өтө чоң маселе. Ал эми тарбия биринчи ошо ата-энеден башталат. Бул деген сөз бая бирөө китебиңизди алдык деген, өзүнө өзү тарбиялоо деген, ата-энелер өзүнө өзү тарбиялаш керек. Өзүнө өзү өстүрүш керек. Өзүнө өзү өзгөртүш керек. Үй бүлөдө айткан ар бир сөзүнү, жүргөн турганын, өз ара мамилесини, айлана чөйрөгө мамилесини түзөтүп, тарбиянын баалуулугуну үйгө алып кирүү керек. Мына ушул дагы бир темабыз болду. Эми үй бүлөдө балдар тарбиясынын багыттары жөнүндө бир аз айтайын. Урматтуулар, үй бүлөдө балдар тарбиясынын багыттары эң биринчи балдардын ден соолук, дене тарбиясыга маани бериш керек үй бүлөдө. Туура тамактандыруу, туура уктоо, өзүнү туура алып жүрүү, гигиенасы, тамактын сапаты, жашоо чөйрөсүнүн сапаты, спорт менен, физзарядка менен заниматься этиш, мына бул биринчи ден соолук, дене тарбиясы. Экинчи алардын акыл эс тарбиясы. Жана мен көрсөттүм сиздерге, акыл эсинин тарбиясыга өзгөчө маани бериш керек. Ал үчүн балдарга жомок айтып, суроо жооп, жаңылмачтан баштап, шахмат, шашкеден баштап, жана башка кетиш керек. Андан кийин эмгекке тарбиялоо. Белоручка дейт, ак кол балдар пайда болуп калып атат. Такыр ата-эне бардык шартты түзүп койгон, даяр нерсени гана алып, мына ушул үчүн балдарды эмгекке, талаада, жумушка, чөпкө, мал карашка, шаарда болсо уборка, тазалоо, жумуш ишке, сооптук ишке, коомдук ишке, көчө сыпырууга иш кылып, идиш аяк, үй тиричилик иштерине аралаштырып, эмгек менен тарбиялаш керек. Эмгек менен тарбиялаган бала эч качан эмгекчил адамга мамилеси жакшы болушу кыйын. Андан кийинки бир багытын айтып коеюн, бул адеп, ахлак, ыйман, инсап.
уят, ар намыс тарбиясы, этикалык тарбия дейт. Мынауга өтө чоң маани бериш керек. Кичпейилдүүлүккө, элдүүлүккө, эл менен жакын болууга, беба, бачара, муктаж жаныбарларга, өсүмдүктөргө, суусап турган өсүмдүккө, көчөдө калган мышыкка, күчүккө мээримдүү болуп, жаныбарларга, адамдарга, колу коңшуларга мээримдүү болушка, элдин акыбалын билип, элдин акыбалын сезип, элдей жашап, элдей жүрүш, элге жардам бериш жөнүндө бул өтө чоң маселе. Андан кийинкиси бир эстетикалык тарбияга да маани берели. Жүргөнү, сүйлөгөнү, кийингени, баскан турганы бардыгы таза, татына болуп, мындай бардык ишти, мындай деген сөз бар, все делать по законам красоты дейт. Сулуулук эрежеси менен кийинип, иштеп, жашап, тамактанып, мамиле кылып жүрүшкө, эстетикалык тарбияга, сулуулукка суктанууга, сулуулукту жаратууга, сулуулукту сактоого, тарбиялоого маани беришибиз керек. Азыркы күндө тарбиянын дагы бир актуалдуу маселеси чыкты, экологиялык тарбия дейт. Биз ошол эле убакта айлана чөйрө, бак, дарак, өсүмдүк, гүл, жаныбарлардын, абанын тазалыгы жөнүндө, бул жөнүндө дагы мусорду көчөгө таштабастан, кургап жаткан чөптөргө, гүлгө суу куюп, мына экология, көчөттөрдү отургузуу, сактоо, отургузуп эле койбостон ошолордун жашап кетүүсүнө кам көрүү, мына бул тарбиянын дагы бир багыты болуп эсептелет. Эң акыркысы адамгерчилик тарбиясы. Бул этиканын ичинде, бирок мен өзгөчө бөлүп көрсөтөм. Адамгерчиликке, адамдарды түшүнүү, адамдарга кам көрүү, өзүнүн атасыга, энесиге, бир туугандарыга кам көрүү, ушу муктаждарга кам көрүү, адамзат жөнүндө ойлоо, ден соолугу, ал абалы бардыгыны сезип, айттырбай билип, ушу бир мындай мээримдүү, кайрымдуу болушуна тарбиялоо. Бул тарбиялоо айткан менен болбойт. Сөз чакырат, үлгү эришет, жазып коюңуздар. Сөз чакырат, үлгү эришет. Ата эне үлгү көрсөтүш керек. Азыр мен айткан багыттардын ар бири боюнча өзү бир тонна, бир лекция, бир китеп. Ошолордун бардыгыга ата эне үлгү көрсөтүп, мисал көрсөтүп, анан эң башкысы амалият. Иман амал менен, тарбия амал менен. Амал деген сөз практика, амал деген сөз ошону жасаш керек. Чогуу гүлгө суу куюш керек, чогуу иштеш керек, чогуу муктаждарга барып жардам бериш керек, чогуу кайрымдуулук ишти жасаш керек, чогуу элдин абалын талкуулап, элге барып жардам бериш керек, айылга барыш керек. Мына ушул аркылуу тарбияны ишке ашыруу зарыл деп ойлойм. Нургул болду 3-чү бөлүк дагы. Чоң рахмат агай. Терең ыраазычылык. Пикир суроо болсо бериңиздер. Анан жыйынтыктасак болот агай. Ооба. Чоң рахмат. Тарбиялоонун эң сонун багыттарын атап өттүңүз. Ошол тарбия менен катар азыркы күндө балдарды шыктандыруу дагы көйгөй болуп жатат. Сабакка тартуу, азыркы альфа муун, акылдуу муун, санарип муун. Саламатсыздарбы? Агай, мына акыркы көрсөткөн китебиңизди кайсы жактан алсак болот? Бул китепти айтып атасыздарбы? Ооба, тарбия баалуулугу. Муну дагы ошо Ысык көлдөн болсо Нургул эжеке аркылуу номерден эме кылып сурап аласыңар. Азыр мен айткан тема боюнча сүйлөгүлө. Султан Момуновго чыгасыңар. Тамам. Жакшы. Айткан тема боюнча Нүктө болду бардыгы. жакшы. Андай болсо Нургул. Каякта Нургул? Мен бияктамын агай. Нургул Шарапова. Анда убакыт эле бир топ болуп калды. Мен жыйынтыктаганда баягы эне окумайын, бала окубайт дегенге бир токтолуп жыйынтыктайын. Урматтуу энелер, үй бүлөлүк китепкана түзүңүздөр. Бизде мындай жарыяладык. 300дөн аз китеби бар үй бүлө, рухий жакыр үй бүлө деп. 300дөн аз. 300 классика болсун, адабий китеп болсун, энциклопедия болсун, сөздүк справочник болсун, журналдар болсун. Мына бул бир үй бүлөлүк китепкана түзүү. Андан кийин энелер, аталар, балдар сизди көрүп иш кылат. Жок дегенде бир күнүгө 15 минут
20 мүнөт колуңузга китеп кармап окуп коюңуз. Чарчасаңыз балдарга окуп бер балам, мен угайын дең. Мен Германияда, Берлинде, Хайдельбергте бир жакшы тажрыйбаны көрдүм. Неместерде китеп окуу сааты бар экен үй бүлөдө. Китеп окуу сааты бар экен. Күнүгө 1 саат үй бүлө отуруп алып китеп окуйт экен. Карасаңыздар кандай сапат. Биз китептен аябай алыстап кеткенбиз да, китеп окубайбыз. Анан эми азыр IT заманы, мына телефон, интернет, эч ким окубайт. Бул жалган, бул заблуждение. Китеп окубаган улут өнүкпөйт. Эми биз кыйын болсок немес германдардайбыз. Кыйын болсок япондордойбуз. Кыйын болсок англича, ошолор бардыгы китепке кайткан. Электронный китеп менен параллель бумажный китеп. Анткени кагаз китептин өтө чоң мааниси бар экен. Электронный маалымат, YouTube, бул бардыгы даяр түрдө мээге образ келет экен. Ал эми китеп менен окуганда сөздөр барып, мээде ошол конструкция түзүлүп, мээ өзүнүн функциясын аткарат экен. Ошол үчүн урматтуулар, балдар, силер китеп окуп отурганыңарды көрсө, китепти талкуулаган, суктанганыңарды көрсө, ошондо гана китеп окуйт экен. 3-4 комнатага 3-4 түрдүү китепти коюп коюңуздар. Бириге адабий китеп, бириге энциклопедия для детей, все обо всем, я познаю мир. Караңыздар, мен кандай китептерди айтып атамын. Бириге жомоктор, балдардын жаш өзгөчөлүгүнө. Кухняга, спальныйга, гостевойго, бардык жерде китептер болуп, кайка киргенде окуп, анан талкуулап, үйдө образовательный, культурный, читательский бир рухий чөйрөнү түзүп койсоңуз, Кудай калса балдарыңыз жакшы өсөт. 4-чү бөлүктү да бүттүм, Нургүл. Чоң рахмат анда Гапыр агай. Терең ыраазычылык, чексиз алкыш, чексиз сый урмат сизге. Сиздин ар бир сөзүңүз биз үчүн баалуу болду. Бүгүн Рахмат. атайы жолууга чыгып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат агай. Рахмат. Силерге дагы катышуучулардын бардыгына тынчтык, аманчылык, үй бүлөңөргө эсенчилик. Нургүл, сизге чоң рахмат. Сиз дайым билип жүрүңүз, сиз өзүңүз мугалимдиктин, интеллигент зиялийнин, анан эң мээримдүү апанын, мээримдүү инсандын үлгүсүсүз. Бар болуңуз. Сизди сыйлайбыз. Эсен болуң. Чоң рахмат. Саламатта болуңуз агай. Эсен болгула. Бул жолу бакыттуу болбосун. Рахмат. Рахмат агай. Рахмат. Дагы жолугушканча аманчылык болуңуз, аманчылыкта болуңуз агай. Кулай жалгасын. Рахмат. Болуптур. Урбаңыз, Кудайым ден соңуңузду берсин. Кулай. Рахмат. Чоң рахмат агай. Ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Бирби? Апаларга Жок. Отурчу.